Акыркы жылдары дарыялардын булган суу Кыргызстандагы эң олуттуу көйгөйлөрдүн бирине айланды. Ал чоң шаарларда жана алыскы айылдарда да актуалдуу. Мисалы Бишкектин так ортосунда Ленин райондук администрациясынын астында Ала-Арча дарыясы агылат. Шаардагы эң чоң базардан өткөндүктөн ал жерде таштандылар жыш. Ош шаарында да абал ошондой. Мына суу каяктан чыгат суу? Таза суу ичсе болобу? Акбурадан чыгат, Акбурага кайра кетет туурабы могу калдыктары? Жок, башка. Ну мусор болуп кетти турган бул, мусорный полигон вдоль реки. Мертвые животные. Адамдын психологиясы ушул экен, баягы агып жаткан сууга ыргытып жиберсе ал агызып кетет, таза көрүнөт деген менен эле бардык ошол таштандын бардыгын айрыкча турмуш тиричилик таштандын бардыгын сууга ташталчу. Ош шаарында экологияга байланыштуу маселелерди көбүнчө жарандык активисттер көтөрүп чыгат. Биз алардын бири менен жолуктук. Мен ушул көчөдө жашайм. Көп учурда агынды суулар агылат. Каналдын боюнда жайгашкан үйлөр канализация түтүктөрүнүн ушул каналга буруп коюшту. Алар ыңгайлуу окшойт. Ооба, ыңгайлуу жана арзаныраак да. Жарандык активист Гүлгакы Мамасалиеванын кайрылуусунун жообунда Ош санитардык инспекциясы Акбура дарыясындагы суунун абалы тууралуу 2021 жылдын май айында эч кандай анализ жүргүзүлгөн эмес деп жооп берди. Турмуш тиричилик таштандылары дарыяларды гана эмес, көлмөлөрдү да булгап жатат. Бишкектин четинде Ала-Арча суу суктагычынын жанында таштанды төгүүчү жай бар. По данным биолого-почвенного института, залегание грунтовых вод вот в этом месте, ну, действительно, оно очень низкое. Биология жана топурак таануу институтунун изилдөөсүнөн негизинде таштандылар топуракка жерге кирет. Бул жерде ал сиңип суу сактагычка түшөт. Это вот жижа мусорная вытекает, тоже проникает в грунт, вот, просачивается и попадает в водохранилище. Жана бул нерсе экологияга олуттуу кесепеттерди алып келет. Сточные воды попадают в водохранилище, и это... Агынды суулар суу сактагычка агып түшүлөт. Бул суу менен талаларды сугарабыз. Түшүмдөр бышып анан базарда сатылып баштайт. Алар аркылуу агынды биздин денеге кирет. Суунун курамында кездешүүчү ор металлдар денеден чыгарылбайт. Алар таптакыр көрсөтүлбөйт. Ал эми анын топтолушу өнөкөт олуттуу ооруларга алып келет. И они оседают в нашем организме, и ее накопление приводит к хроническим тяжелым заболеваниям. Суунун булганышы чоң шаарлар үчүн гана эмес, өлкөнүн алыскы региондору үчүн да абдан актуалдуу. В этом регионе у нас, в этом Ат башыда таза суу жокко эсе. Бул жерде биз кудук каздык. Анын саз жыты да бар, жана түсү боюнча саргыч. Аны ичүүгө мүмкүн эмес. Ал эми бул дарыянын суусуна альтернатива жок болгондон биз колдонобуз. Бул сууну ичкенге албетте болбойт. Бирок бизде башка арга жол жок. 2007 жылга чейин ат башынын тургундары үчүн дарыянын таза суусу эч кандай маселе жараткан эмес болчу. Мал базары ачылгандан кийин гана көйгөй пайда болду. Биз өзүбүз негизи ат башы суунун үстүндө турабыз дагы, бирок таза суу ичпейбиз. Тетиги мусорларды көрдүңүздөр. Ушул эки биз өзүбүздүн жерибизге өзүбүздүн душман сыяктуу мамиле кылып атабыз да. Бүт ордун бары кайдан чыгып атат, ордун бары мореке таза суу ичпегендиктен болуп атат. Санэбитке кайрасаң айтат, бизди текшергенге өмөткөн 2 жыл мораторий жарыялап койгон, бизге эч кандай эме болбой атат. 2021 жылдын июль айында санитардык станция тарабынан текшерилген акыркы үлгүлөрү ат башы дарыясынан чыккан сууну ичүүгө жараксыз экени далилдеди. Суунун булганышын курчуткан дагы бир себеп бар. Мыйзамга ылайык Бишкектеги Ала-Арча жана Оштогу Акбура дарыясында 50-дөн 100 метрге чейинки суу коргоо зонасы болуусу шарт. Акбура дарыясынын нугун таза сакташ үчүн, анын жанакы эрозияга учуратпаш үчүн анын жээги сөзсүз түрдө болуш керек да. Себеби жээг экотону деп коет. Жээктеги өсүмдүк жана жаныбарлардын бардыгы үчүн Акбура дарыясынын ичиндеги жаныбарлар дагы өсүмдүктөр да өзүлөрүн кармап турушат, санын кармап турушат. Бирок бул талап көп жерде сакталбайт. Жаңы көп кабаттуу үйлөр болсо курулуп экологияны бузууда. Кыргызстан таза тоолуу дарыялардын өлкөсү деп мээбизге сиңип калган. Бирок чындыгында таза суу маселеси республикасынын ар бир аймактары үчүн абдан актуалдуу. Жана биз көрүп жаткандай абал жылдан жылга начарлап баратат. Ошондуктан биз бул көйгөйдү азыртадан баштап чечип баштабасак, эртең таптакыр кеч болуп калышы мүмкүн.